Ар бир адамдын өзүнүн чындыгы болот. Мен эми өзүмдүн чындыгымды айтайын да. Өзүмдүн чындыгын айтайын. Эмне үчүн мен Сайдулла Нышановго азыр каршы болдум? Анткени парламенттик комиссия иштеп атат. Алмамбет Насыркулович бар ошо буюнку мен. Эми ошону азыр дүрбөлөңгө салып чыгыштын кажети бар беле? Эми Өмүрбек Чиркешевич, сиз өзүңүздүн чындыгыңызды айттыңыз, жакшы айттыңыз. Анын жарым жартылай мен да колдойм, мен да кошулам. Карыпкуловдун кара жашыгине, азыркы Карпакевдин кара жашыгын айлап жатканын мен да кабарым бар. Мен да каршымын каралоо компаниялар жүрүп жатканына. Бул жакшылыкка алып келбейт. Мындан кийин мени да каралап башташы мүмкүн, бирок мен андан коркпойм. Бирок сиз эмнегедир ушул жанагы актуалдуу маселеге айланып кеткен Альфа Телекомдун келген апостил боюнча Ажоуз Алмазбек Шаршеновичке акырат айтып кеттиңиз да. Ал киши сиздин атыңызды атаган жок. Ал улуттук коопсуздук кызматынын берген катын териштирип бергиле деп башкы прокуратура эмне үчүн дүрбөлөң саласыз? Дегеле ушул парламенттин башын жута турган ушул саясий интригалар болот. Үчүнтүп саясий куралга айлантып атабыз. Эгерде чындыгыңар бар болсо, чыгып туруп маалымат бар да. Ошол жактан айтып бергиле. Бирок Кыргызстанда эл билет да. Кимдин рейдер болгон, кимдин мародер болгон, ачиттин артын сугут жалайт деп коет Кыргызда. Неле дүрбөлөң салатабыз? Альфа Телеком боюнча комиссия түзөсүп атат. Ай түзүлбөдүбү комиссия? Иштеп атпайбы? Албадык алгачкы маалыматтарды. Чыдагыла. Ошол жанагы келген траст дегенге кол коюштун кереги жок. Ал доверитель на собственника. Мындайча айтканда мүлк болгон ишеним кат. Анын чыны барбы, калп барбы? Эми парламенттик комиссияга ишенсең Алмамбет Насыркулович бар, алып чыгабыз да. Бияка алып чыгабыз да. Эмне дүрбөлөңгө салып туруп парламенттин атына бетине бейнесине көз сүртүп бүгүн жеке кызычтарды ушу саясий урулатып мага 10 минут бер, мага 4 минут бер, 2 минут бер депчи. Ушулдан токтобойлукпу? Анан мындай сүйлөгөндө эгерде ким өзүнүн чындыгы боло турган болсо, мен билем, мен көп нерсени билем. Кимдин уур экенин, кимде кайсы мүлк, Айдардын мүлкү каякта, Максимдин мүлкү каякта, алардын баары Кыргызстанда болгон окуялар да, эл баары билет, эл давно эле баа берип койгон, ким рейдер, ким мародер экенин. Ким ошого чындыкка чыдай турган болсо, чыккыла. Мен менен дебатка чыккылачы бир мөөргө. Ошо чындыгыңарды мен чыгарып берейин. Айвереңарды айранды ачып берейин. Ошо коомдук каналдын 1 сааттык телебатка чыга турган кишинин немеси мен деле төлөп берейин. Эми уят ошо парламентте мыйзамды талкуулагандын ордуна кайсы бир кагазды талкуулатабыз. Кагаз эле келди го. Мага эмне канчалык алдын ала айгай салабыз. Чыдап турбайлыбы? Ана комиссия иштеп атат. Алып атабыз БНК боюнча маалыматтарын бар. Альфа Телеком боюнча алып атабыз. Мына кече комиссиянын жыйыны болду. Келген жок мүчөлөрү. Мына республика ата журттан 3 болчу. Бирөө да келбей койду кече. А бүгүн болсо кайта комиссия түзөсүп атат. Кимге керек бар анда? Өзүбүзгө ишенбесек. Рахмат.